Шоу бизнес жылдыздары каналына кош келиңиз. Каналга жазылганды унутпаңыз. Комментарий калтырып ой бөлүшүңүз. Суроолоруңуз болсо жоопсуз калбайт. Чыгарылышты Чолпон Талипбектен баштайм. Ырчы айымды тиштегиси келген ким экенине кызыксаңыз, кийинки тасманы көрүңүз. Айтыңызчы, эгерде сиз ит болсоңуз, кайсы ырчы айымдын жан башын тиштете элеңиз? Уялбаңыз, азыр мен сизге варианттарын беребиз. Ооба, ырчы айымдардын аттарын окуйм. Бул Чолпон Талипбек, кийинкиси Сайкал Сатыбакасова, кийинкиси Малика Дина. Чолпон Талипбек, камеранын мага. Чолпон Талипбек, буюрса Инстаграмдан сизди белгилеп, биз баракчабызга киргизип коебуз. Муну тамашалуу жооп катары көрүңүз. Жакшы. Чолпондун ордунда болсоңуз кандай кабыл алат элеңиз? Ырчы мындай кабыл алган. Уят эле, ушул да суроо. Эптеп просмотр чогултуш үчүн болбогон оюн. Суроолорду берген программалар тажатты. Ким жооп берет бул нерсеге? Айтыш керек эле, ушундай суроо бергениң үчүн сенин жан башыңды тиштеп жулуп алмакмын деп. Сайкал менен Маликаны тарынтып коюптур, алардыкын деле тиштеп койсо болмок. Эми ырчы чоорчулардын жаңылыгында парламент төрагасы эмне кылып жүрөт дебегиле. Хайп жараткан жылдыздарды жолго таштап жатса эмне кылабыз? Сөз элдин көңүлүн жакадан алып бурдурган Дастан Жумабеков тууралуу. Кайра атка мине албай калгандай болуп монтаждалган ачуулангандарга тасма былтыр тартылганын эске салам. А мен бул жерге масканы челленджге айланткан депутаттарды кошо кетейин. Сүрөттөрдү салыштырып көргүлө. Дүйнөдө элдер өлүм менен күрөшүп жатат, а биздин чимкириктер катындарга окшоп селфи менен убара, мен сулуумунбу деп. Ал эми куудул борончу Кудайбергенов болсо коркунучтуу вирусту ак үйгө тараткысы келет экен. Себебин угуп көргүлө. Assalomu alaykum, taka do'stim. Sen Xitoylar bilan ishlab qolsang go. O'rgan Xitoy yo'q ekan, bizni topmaysizmi? Demak, parlamentga kirgisi. Ал эле эмес ырчылардын ГИФ оюндарына да саясатчылар жигердүү катыша башташты. Мирбек Атабеков менен жубайы жарыялаган оюнга катышуучу болуу үчүн 171 демөөрчүнүн баракчасына катталуу керек. Демөөрчүлөр тизмесинде жогорку кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Бакыт Төрөбаев, Бактыбек Райымкулов, мурунку президенттин уулу Сейтек Атамбаев, Жалал Абад облусунун вице-мэри Болот Узакбаев жана Кубат Оторбаев менен Илим Карыпбековдор бар. Айрым маалыматтарга таянсак, ар бир демөөрчү болгон адам $2,500 жакын каражат колдоо көрсөтүүгө туура келген. Балким депутаттар шайлоого карата катталуучу чогултуп жатышса керек. Жеңүүчүлөргө негизги байге умрага 7 жолдомо, 10 автоунаа белекке берилет. Баса, Мирбек Атабеков укук коргоо органдарына нааразы. Ырчынын апасы менен карындашын курал менен коркутуп, тоноп кеткен кылмышка шектүүлөр эркиндикке чыгып кеткен. Бизде чоң бир суроо бар. Ошол украшение деген ошол баланын автоунаасынан табылып жатат. Ошол автоунаасынан табылып жатса, ал бала эгерде күнөөсү жок болсо, чыгып жатса, анда ким ал жака салды? Ким ошого жооп берет? Бул иш украшениялар табылгандан бул иш менин оюмча ачылган. Бул иш ачылган, бул жерде деген биз билбеген көп нерселер бар. Ошол нерсеге мен убакыттан пайдаланып, мен ушул жалпы өкмөткө болобу, президентке да кайрылып кетемин. Ушул сот системасын, милиция кызматкерлерин, ушул арасындагы ушундай кайдыгер ошолордун бардыгын тазалаш керек деп мен ойлоймун. Себеп дегенде бүгүнкү күндө коркунуч жашоо болуп калды. Бул бир гана менин гана ишиме, биздин үй-бүлөбүзгө тиешелүү эмес. Биздин үй-бүлөбүздөн тышкары мына көрүнбөгөн ишкерлер, көрүнбөгөн жөнөкөй адамдар, жабыркап калган 1000ден ашык адамдар бар, толтур адамдар бар. Кылмышкерди каратып туруп кое берип жибергени өкүнүчтүү. Атабековдун кайрылуусу өлкө башчыга жетип калар. Мен сиздин мүнөздү алып, сиздин кызыңыз болуп калганыма өкүнөм. Мындай билдирүүнү өздүк баракчасына Малика Дина жазган.
Сиз мени менен эч качан кабарлашкан эмессиз. Мен сиздин мүнөздү алып, сиздин кызыңыз болуп калганыма өкүнөм. 4-классында апамдан өз фамилиясын берүүсүн өтүнүп ыйлагам. Аялдардын артынан жамандагандан башка татыктуу эч нерсе көрө алган жокмун. Башкысы ден соолугуңарды карагыла. Маликанын атасы Абдумалик Шерматов гезиттердин бирине берген маегинде Динара Акулова кызы менен сүйлөштүрбөй жатканын жана өзүнүн фамилиясына өзгөртүп алганын айтып, чоң ката кетиргенин билдирген. Аны аттарын айтпай эле койдум. Кантип карабаганмын? Мен карабаган жокмун. Аны Кудай көрсөтүп койду да. Көрдүңбү? Мен келинчегим мынтип атат, тигинтип атат, ичип атат, чегип атат, жүрүп атат. Мен айттым, ай, Аллах бар үстүбүздө, мейли дей берсин, жасай берсин, жата берсин. Самгылар менин жанымда ойноп атабы, жүрүп атабы, жүрбөйбү? Ана Аллах калган. Ырчы Самара Каримовага бизнесмен Lexus белек кылды. Интернетте $35 000 унааны жөн эле белекке берген ишкерге кызыккандар көп болууда. Айрым интернет колдонуучулары унаа белек кылган түгөйлөрдү тааный турганын жана мындай белек берүүгө чамасы жок экенин жазса. Башкасы кезектеги пиар. Самара Кремльге концерт коердон мурда $200 000 банктан акча алган экен. Ошол акчага эле өздөрү алды болуш керек деген билдирүүнү калтырган. Ар ким оюн айтууга укугу бар. Жакында эле Самара Каримова Россиянын мамлекеттик думасынын депутатынын ыраазычылык баракчасын алган. Бетин көрсөтпөй жүргөн Анжеликанын жигити ким экени кызыкпы? Ырчы Айым жигитинин сүрөтүн Инстаграмга жүктөп, Анжелика жана Асхат деген жазуусу бар стакандардын сүрөтүн кошо салган. Сүйүктүсүнө эч ким кызыкпай калганда жүзүн көрсөтө төңдү. Үйдө былтыйып отурбай, таза аба жутуп, муз тээп, эмоцияга батып келгиле, ден соолукка пайда деп Сезбек Искеналиев тоого чакырды. Чын эле үйдө былтыйып отурбайлы, өзгөчө түтүн каптаган Бишкектин тургундары. Анан каналга катталып комментарий калтырганды унутпагыла. А мен сиздер менен коштошом. Саламатта туруңуздар.